Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу мекендештер. Менин пикиримде бир маанилүү маселеге, өзөктүү маселеге, Кыргызстандын мамлекетинин бекемдигин камтыган маселеге кыска бир кайрылуу кылып коеюн дедим элем. Ушул улуу тарыхый трибунадан. Урматтуу туугандар, бардыгыбызга белгилүү болгондой, 1991 жылы Беловежская пущада 3 мамлекеттин жетекчилигинин алдында Союз таркады. Жыйынтыгында 15 эгемендүү мамлекеттер пайда болду. Биздин дагы мамлекеттин жетекчисине тагдырдын тамашасы менен Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун калкалоосу менен, сунушу менен илимий чөйрөдөгү чарбалык иште мамлекеттик башкарууда тажрыйбасы жок инсан келип калган. Туңгуч президентибиз. Албетте жакшы жактары да болду. Бирок ошону менен бирге мен бир нерсени өзгөчө мааниге ээ катары баалап кетким келет. Ал келери менен эмне деди? Биз мындан ары эч качан согушпайбыз, тынчтыкты сүйгөн мамлекет болобуз. Демек, аскердик күчтөрдүн кармап, аны көбөйтүүнүн кажети жок деди. Жыйынтыгында 30 жыл аралыкта аскердик техникалар сатылгандары сатылды, датбаскандары датбазып жок болду. Ошол учурда башка мамлекеттердин жетекчилери, маселен, Азербайжанда Гейдар Алиев, Өзбекстанда Ислам Абдуганиевич Каримов абдан көрөгөчтүү кыйын жетекчилер болгонун тарых таразалады, далилдеди. Урматтуу туугандар, 21-кылым адам затынын прогресси өнүккөн учур. Согуштар, кагылышуулар, конфликттер бардыгы артта калган. Бирок ага карабастан мына азыркы тапта Россия Федерация менен Украинанын ортосунда спецоперация деп коет, кандуу кагылышуу болуп атат. Израиль менен Палестинада кандуу кагылышуу болуп атат. Кече Индия менен Пакистан бири-бирине ракета атышып, бираз калды кандуу кагылышууга. Бул деген эмненен кабар берет экен? Бул деген биздин ата-бабаларыбыз илгериле таамай туура айтып кеткен экен. Өзүңө сак бол, кошунаңды уру тутпа. Аскердик техникаң, аскери күчтөрүң бекем болушу керек деген. Ошон үчүн, урматтуу агайын туугандар, азыркы жагдайды эске алуу менен 21-кылымда биз дагы ойлойт элем, өзүбүздүн куралдуу күчтөрүбүз, аскердик техникаларыбыз бул багытта максималдуу түрдө күчтүү болушу керек. Бул деген Кыргызстан агрессиялык ой-пикирди билдирүү максатында эмес, тескерисинче коргонуу максатында. Ким кол сала турган болсо, тиешелүү жооп кайтаруу максатында. Эми сөздүн того тер жери. Аскердик түзүмдөрдү, күчтү бардыгын уйткузуу болгон жарандар түзөт. Кыргызстанда сиздер билгендей 80ден ашык улуттун өкүлдөрү жашайт. Бардыгыбыз ынтымакта, биримдикте, бир түндүктүн астында. Бирок аскердик кызмат өтөөгө келгенде 90%-нан ашыгы жалаң гана кыргызы, улуту кыргыз болгон инсандар өтөт экен. Мен ойлойт элем бардыгыбыз Кыргызстанда жашагандан кийин, Кыргызстанда туулгандан кийин, киндик каныбыз Кыргызстанда тамгандан кийин бардыгыбыз милдеттүүбүз. Мекенибизди коргогонго, милдеттүү түрдө мөөнөтүнө жараша аскердик кызмат өтөөгө. Себеп мекенибиз, мамлекетибиз эгемендүү Кыргызстан бир. Бул деген сөз, урматтуу агайын туугандар, улутчулдук маселени көтөрүү эмес, болгону теңдик укуктарыбыз менен кошо жоопкерчилигибизди дагы билейли деген.